Саламатсыңарбы балдар кыздар? Маанайлар жакшыбы? Маанайлар жакшы болсо сабакты баштайбыз. Сабактын темасы: бүтүндү анын бөлүктөрү аркылуу аныктоо. Сабактын максаты: практикада көп колдонулуучу бөлчөктөрдү билебиз жана аларды ондук бөлчөккө айландыра алабыз. Бүтүндү анын бөлүктөрү аркылуу аныктайбыз. Башкача айтканда, бөлүктөрү аркылуу бир бүтүнгө келтиребиз. Ар кандай маселе чыгарууда бөлчөк сандарды же ондук бөлчөктөрдү колдонобуз. Логикалык ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Ыймандуулукка, зээндүүлүккө, тактыкка жана чынчылдыкка тарбияланасыңар. Балдар, биз билебиз, турмушта кеңири колдонулган бөлчөк сандар 2ден 1, 4төн 1, 8ден 1 жана башкалар болуп эсептелет. 2ден 1 бул жарым дегенди түшүндүрөт. Ондук бөлчөккө айландырсак 0,5 болот. 4төн 1 бул чейрек бөлүгүн түшүндүрөт. Ондук бөлчөккө айландырсак 0,25. 8ден 1 бул ондук бөлчөккө айландырсак 0,125 жана башка кеңири колдонулган бөлчөк сандар жана ондук бөлчөктөр бар. Балдар, бүтүндү анын бөлүктөрү аркылуу аныктоого карата маселе чыгарып көрөлү. Маселе: Азат 60-тыкына конокко келип, "Сенин 1000 коюң бар болсо керек" деп сурады. "Жок, менде болгон кой. Дагы ушунча, дагы жарым ушунча, дагы чейрек ушунча болсо, андан сени урматтап сойгон койду чыгарсак, ошондо 1000 кой болмок" деди 60. 60та канча кой болгон? Чыгаруу: 60тын койлорунун санын 2, дагы ушунчаны 2, анда жарым ошончо, бул 0,5 ошончонун чейреги 0,125 деп белгилеп алайлы. Натыйжада төмөнкү теңдемеге ээ болобуз. X кошулган 2, кошулган 0,15 кошулган 0,125 кемитилген 1 барабар 1000 болот. Окшош мүчөлөрдү келтирип 2,175x барабар 1001 жана 2,175ке бөлүп x барабар 364 деп алабыз. Демек, 60тын койлорунун саны 364кө барабар экендигин аныктадык. Балдар, түшүндүңөрбү? Дагы бир маселе карап көрөлү. Учуп бараткан бир каз каздардын тобуна жолугуп, "Саламатсыздарбы 100 каз" дейт. Топтун баштап жүрүүчүсү ага жооп кылып, "Биз 100 каз эмеспиз. Мына, эгерде биз дагы ушунча, дагы жарым ушунча, дагы чейрек ушунча болсок, анда сени менен бирге 100 каз болмокпуз" деди. Топто канча каз бар? Чыгаруу: каздардын тобу 2, дагы ушунча каз 2, жарым ушунча каз 0,15, чейрек ушунча болсо 0,125, дагы бир каз. Баары биригип 100 болмок. Анда x кошулган 2, кошулган 0,125, кошулган 0,125, кошулган 1 барабар 100 деген теңдемеге ээ болобуз. Окшош мүчөлөрдү чогултуп, x'ти табабыз. 2,175x барабар 99. X барабар 99ду 2,175ке бөлсөк, 36 келип чыгат. Жообу: топто 36 каз бар болгон. Балдар, көрдүңөрбү? Биз 2ден 1, 4төн 1, 8ден 1 деген бөлчөктөрдү же болбосо ондук бөлчөктөрдү билсек, биз оңой эле маселени чыгара алат экенбиз. Ошон үчүн бул бөлчөк сандар турмушта ар дайым кеңири колдонулуп келет.
Балдар, үйгө тапшырма алабыз. Математика китебиңердин 188 бетинде 451 көнүгү. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.